Андан бери далай жылдар өттү. Чакан айылда жакшы жаман көп окуялар болду. Ошондогу каргашалуу күн бирөө атайлап сүртүп жатып, өчүрүп салгандай болуп, Салтанаттын эсинен таптакыр унутулду. Тек гана кээде түшүндө түрү суук албастай бирдеме үстүнөн басып, аны муунтканынан деми кыстыгып, чоочуп ойгончу. Салтанаттын атасы бир жолдошу менен талаадан тракторго түшүп келатканда, алдынан мас айдоочунун жүк ташуучу машинеси келип урган. Болот анга ала салып бараткан трактордон секирип түшөм деп, анын астында калып, каза таап, айкүмүштүн артынан 3 жылдан кийин о дүйнөгө кетти. Ботодой боздогон Салтанаттын андагы абалын айтпаса да түшүнүктүү го. Анын дүйнөдөн кайтканына ичинен мулуңдап кубанган бир гана Көчөрбай болду. Бирөөнүн өлүмүнө кубанбай, өз өмүрүңдү тиле, дешет эмеспи биздин ата-бабалар. Көп убай эле жашыңда жайрап кал деген эне арбактын каргышы жеткенби? Айтор 19 жашында Зөөкүр Көчөрбай тынымсыз жөткүрүп, уйган кан кусуп, кыйналып жатып жан берди. Болот каза болгондон кийин эле Арамзада Гүлсүндүн да, кыздарынын да сыйкылары бузулду. Алардын чыныгы жүздөрү эми айкындалып, Салтанатка далай кордук көрсөтүштү. Аны уккан апасынын жакын курбусу, барар жери, басар тоосу калбаган, тоголок жетим, бейтаалай 9 жашар кызды Фрунзедеги балдар үйүнө тапшырып кетти. Ошол бойдон аны эч ким издеп да, сурап да барган жан болгон жок. Эгерде Совет өкмөтү болбосо, анын тагдыры кайда барып тушугаарын айтыш кыйын эле. Салтанат мектепте мыкты окуп, коомдук иштерге да активдүү катышып жүрдү. Бой тарткан кыздар уландар менен сүйлөшүп башташты. Бир гана Салтанат өзүнө тийишкен балдарды жининдей көрүп, сөздөрүн уккусу да келбей, тетири басып кетчү. Баш оту менен китеп дүйнөсүнө сүңгүп кирип, мектептин китепканасындагы болгон китептин баарын окуп бүтүрүп, шаар китепканасына жазылып, ал жактагы китептерди окуп жүрдү. Ага көбүнчө тарых, адабият сабактары жакчу. Мектепти жалаң 5 менен аяктаган жылы Москвадан окутуучулар келип, жогорку окуу жайларга абитуриенттерден сынак алышты. Москва мамлекеттик университетине кабыл алынгандардын арасында Салтанат да бар эле. Салтанат жатаканага орношуп, стипендия алып окуду. Университетти кызыл диплом менен бүттү. Аспирантурага калып, Москванын кайсы бир окуу жайына окутуучу бол деген сунуштарга көнбөй, Фрунзеге келип, Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттерине сабак бере баштады. Университетте да бир жигит менен сүйлөшпөдү. Ага ашык болуп кат жазгандар, кинотеатрларга чакыргандар көп эле болду. Салтанат эмнегедир эле бүт эркек аттуудан азат бою тик туруп, жаа бою каччу. Ошентип жүрүп, жашы 25ке келип калды. Москвадагы театралдык институтту бүткөн Гүлүм деген курбусу бир күнү "Сени жигити менен тааныштырайын. Бүгүн опера жана балет театрында кеше болот. Сөзсүз келгине?" дегенине макул болду. Жигити Ленинграддагы экономика жана финансы институтун бүтүргөн шыңга бойлуу, кырдач мурун, кара торусунан келген сымбаттуу жигит экен. "Таанышып койгула. Бул кыз менин жан курбум, а бул менин ашыгым", деп кылыктана күлүп койду. Жигит колун сунуп, "Төрөгелди" дегенде эмнегедир Салтанаттын колу калтырап, бүткөн бою дүрүлдөп кетти. Салтанат, эмне менин жигитимди көрүп, кызарып, татарып, "Эсиң ооп калдыбы?" деген курбусунун ыксыз тамашасы аны ого бетер уялтып, ыңгайсыздана, "Кечирип койгула, чыны менен эле өзүмдү жаман сезип турам, кете берейинчи", деп шашыла кетип калды. Берке экөө бири-бирине таң кала карашып, жылмайышты. Гүлүм Төрөгелдиге кынала колдуктай, "Салтанат ушундай, кызык мүнөздүү, жапайы чалыш. Москвадагы университетте окуп жүрүп да бир жигит менен сүйлөшкөн жок. Эркек аттууну көргөндө эле ит атайы тутулуп турат. Ата энеси жок, балдар үйүндө өскөн. Биздин университетте тарых сабагын окутат.
түз жүргөн, ачык сүйлөгөн кыз деп бир заматта Салтанат жөнүндө толук маалымат берип салды. Төрөгелди Гүлүмдү сыртынан бир көргөндө эле ашык болуп, жакында эле таанышкан болчу. Ал опера ырчысы, келишимдүү мүчөсүнө жарашыктуу, модалуу кийимди тандап кие билген кыз эле. Төрөгелди мамлекеттик пландоо комитетинде экономист болуп иштөөчү. Экөө көчөдө баратканда жанынан өткөндөр суктана карашчу. Ал эми жигиттер болсо оймок ооз, бото көз чүрөктөй кызга ачык эле сугун арта тиктеп өтүшчү. Сулуунун мүнөзү сузураак болгону жакшы дешет эмеспи? Гүлүм болсо тескерисинче өзүнө көз арткандарды көргөн сайын ого бетер ажарланып, ал тургай көзү менен тигилерге ок атып, эмне мага шилекейинчи уруп, кызыгып жатасыңбы? Дагы кызыга түш дегенсип ого бетер наздана түшчү. Аны байкаган Төрөгелди ичинен бул түрү менен менин көзүмө далай жолу чөп салат көрүнөт деп бушайман болчу. Бир күнү Төрөгелди ага: "Гүля, менден мурда ким менен таанышып, ким менен жүрдүң эле? Сага ашык болгондор көп эле болгондур?" деген суроосун сынай узатканда: "Ой, аябай кызык суроо бердиң го. Менин артымдан парвана көпөлөктөй тегеренип, 5-класстан баштап эле балдар чуркай баштаган. Сага чейин көп жигиттер менен таанышып, сүйлөшкөм. Бири мени таштап, бирин мен чанып дегендей. А биринчи сүйгөнүң ким эле?" "Мен 6-класста окуп жүргөндө 7-деги бир баланы сүйүп калдым. Улуу орус акыны Пушкиндин Евгений Онегин деген чыгармасынын таасири менен Татьянадай болуп, өзүм биринчи кат жазгам. Ал деле мени жакшы көрүп, бирок удаабай жүрчү экен. 8-класска чейин башка балдардын бою өсүп, ал баланыкы токтоп калгансып, кичинекей бойдон калды. Ошондуктан аны таштап кеткем. Теректей бой бергенче теменедей акыл берсин дешчү эле ата-бабалар. Демек, сен акыл эсине, мүнөзүнө карабай, боюна, сырткы көрүнүшүнө карай турбайсыңбы? А менин боюм жакшы эле, бирок аябай кызганчаакмын. А мен эрке талтаң өскөн кызмын. Баары мен айткандай болгонуна көнгөм. Оюмдагыны бербейм." Ошол болду. Төрөгелди кызга башка эч нерсе дебестен үйүнө жеткирип коюп, экинчи барбай койду. Анын эсине эмнегедир эле өткөндө Гүлүм тааныштырганда негедир шашыла кетип калган кыз түшүп жүрдү. Ага анын жөнөкөйлүгү, боенбогону, айрыкча ушул убакка чейин эч ким менен жүргөн эмес деген сөзү жаккан. Бир айдан кийин Төрөгелди университетке атайын Салтанатка барып жолугууну чечти. Расписанияны карап, тарых сабактары кайсы аудиторияда болуп атканын тактап алып, эшиктен тыңшаса, Салтанаттын үнү угулду. Ары бери баскандар кулак түрүп, эшикти шыкаалаган келишимдүү жигитти карап коюп өтүп жатышты. Аңгыча коңгуроо кагылганда Төрөгелди шашыла терезе жакка барып туруп калды. Адегенде студенттер чыгып, анан Салтанат көрүндү. Төрөгелди ары жактан келаткан түрү менен соңуна жете келди. "Саламатсызбы? Мен бул жерге бир иштер менен келдим эле. Сизди көрүп, саламатчылык." Жүрөгү оозуна тыгыла, каны дүргүп, кызара түшкөн Салтанат анысын байкабасын деген ойдо терс карады. "Сабагыңыз бүттүбү?" "Ооба." "Анда жакшы болгон тура. Өткөндө жакшы тааныша албай калдык эле. Көчө бойлоп бирге бассак болобу? Көчөдө ким болсо да басканга кысы бар да. Баса бериңиз." Өткөндө бир жолу жолукканда Гүлүм жигиттериңди айтып бериши дегенинен ачыгын айтып берсем, баягы Төрөгелди жылкы теппей, жылан чакпай эле жоголуп кетти. Өтө эле кызганчак окшойт деп айтканын укса да, менин курбум кандай жүрөт деп билмексен болуп сурап койду. Чынын айтканда, Төрөгелдинин Гүлүмдөн оолактап жоголуп кеткенине Салтанат эмнегедир сүйүнгөн. Анысына өзү да таң калып, мага эмне жок деп ичинен ойлоп да койгон болчу. "Курбуңуз менен сүйлөшпөй калганбыз." Эмнеге?" деп Салтанат такып сурабады. Төрөгелди Ленинграддын кереметтүү буурул түндөрүн, Петерговду, Эрмитажды айтып мактаса,
Салтанат Кремльдин тарыхый жерлерин, Бородино панорамасын, Загорскийдеги чиркөөлөрдү, Третьяковский музейин айтып, кээде кайсынысы жакшы, кайсынысы кооз деп талашада кетип жатышты. Экөө тең ата-энеден эрте ажырагандыгы, ал тургай жердеш болуп чыккандыгы аларды ого бетер жакындатып салды. Гүлүмдөй ашкере сулуу эмес, бирок жылдыздуу, билимдүү Салтанатты менин кадырыма жетет го деп жолдошторуна тааныштырса, алар дароо эле «Ай төрө, туура кыласың. Сенин ичиң өлгүдөй тар. Гүлүмдү алсаң, ар кимден кызганып жатып, жиндүү болмоксуң». Салтанат өзүнүн мурда көзү күлүп ойсоктобогон, токтоо, жакшынакай кыз экен. Анын үстүнө калыңды кайдан табам деп башың оорубайт, деп кеңеш беришти. Жолдошторунун мындай сөздөрү ага каттуу тийсе да, ачуу чындык болчу. 3 айдан кийин баш кошушту. Жакын жоро жолдоштору, дос курбулары келип куттукташып, ижарага алган кичинекей үйдүн ичин 3 көтөрүшү шаңдуу отурушуп, ошол күнү кеч тарашты. Бирок жаш жубайлардын алгачкы эле түнү алар ойлогондой болбой, кимдир бирөө ортосуна карачар жыланды кое бергендей аяктап, экөө эки жакты карап жатып калышты. Москвадагы далайлары менен сайраңдаган го бул кыз. Гулям ага энесинен башка эч ким өппөгөн кыз деп атайлап шылдыңдап айткан турбайбы? Мен келисо анын сөзүнө ишенип, тандаган тазга жолугат деп сан кыздын ичинен тапканым ушул болдубу? Анан калса, мунун уяң, таза, абийирдүү кыздын ролун катыра ойногонун деп Төрөгелди кыжаалат болду. Ал эми Салтанаттын абалы өтө оор эле. Бул эмне деген шумдук? Өмүр бою бир да жанга жанашпай, бир эркектин жытын искебей туруп, эмне болдум? Кай жеринден жаздым? Бирөөлөр укса эмне дейт? Баарыдан мурда Төрөгелди мен жөнүндө эмне деп ойлоп атат? Сүттөй актыгымды, өмүрүмдө биринчи сүйгөнүмдү кантип далилдейм? Эми кантим? Эмне кылам? Экөөнүн тең таң атканча көздөрү ирмелген жок. Салтанаттын үнсүз, буркурап ыйлап атканын сезсе да, Төрөгелди бурулбады. Эртең менен эрте туруп, бир сөз айтпастан үйдөн чыгып кетип калды. Салтанаттын башы жыянчыдагыс болуп, каттуу ооруп атты. Төшөктүн үстүндө көпкө ойлонуп отурду. Эми эмне болот? Ишеничтен биринчи эле түнү кетип, эми анын бетин кантип карайм? Кетип калсамбы? Кыздар эмне дейт? Кууп жибериптир дешет да. Эмнеге десе, кайсы жоопту айтам? О, куураган жаным. Буга чейин көргөн кордуктарым аз беле. Ата-энем экөө тең эрте кетти. Гүлсүндүн үй бүлөсүнүн көрсөткөн азаптары да эсимде. Балдар үйүндө деле жыргап жүрүптүрмүнбү? Бир айласыз жашоодо. Москвадагы 5 жылды гана бактылуу жылдар дебесем, эми монтип эс акылы, өңү түсү, билимдүүлүгү төп келишкен эң алгачкы махабатыма жеттим дегенде, ал тилегим ташкап, бейгүнөө болсом да күнөөлүү болуп отурам го. Жок, андан көрө. Салтанат ордунан тура калып, өзүнүн алакандын отундай болгон кызды кабери жок болуп, арулугуна күбө боло албаган аппак шешепти узунунан 4 бөлө барча айырып, сыйыртмак жасай салып, бекемдеп байлады да орундукту алып короого чыкты. Төрөгелдинин ижарага алган үйү иштеген жерине өтө жакын болчу. Таң атпай ишине жетип келген Төрөгелдини көргөн бөлүм башчысы ага таңдана карады. Эй жигит, сен бүгүн ишке эмнеге келдиң? Жаңы үйлөндүң, 3 күн ишке чыкпаганга уруксат дебедик беле? Түрүң жаман го сенин. Эмне? Ооруп турасыңбы? Бар, үйүңө барып, эс ал. Төрөгелди барбайм деп кантип айтмак? Мойнунан байлагандай шылкыйып үйүнө кайтты. Короосуна кире берип эле ак көйнөгү желге желбиреп, жалгыз түп сайабандуу чоң жаңгакта асылып турган Салтанатты көрүп, үрөйү уча «Салтанат!» деп бакырып, үйгө учуп кирип, бычакты алып, жан талаша шешепти кесип жиберип, жансыз денени ошол эле жерге жаткыра салып, кайрадан короону жаңырта,
Тез жардам, кимде телефон бар? Тез жардам чакырып бергиле. Жардамга!» деп кыйкырды. Анын ачуу үнүн уккан кошуналар үйлөрүнөн чуркап чыгышып, бири тез жардамга телефон чалып, бири алгачкы жардамды көрсөтө баштады. Төрөгелди эмне кыларын билбей, бирде көчөгө чуркап чыгып, тез жардамдын кирер жолун карап, бирде чөгүлөй калып, Салтанаттын колун кармап, анын маңдайынан сылап, айланчыктай чебелектеп жүрдү. Аңгыча тез жардамда келип калды. Салтанат текил дүйнөдө жүрүптүр. Өз жанын өзү кыйганы үчүн аны суракка алып баратышыптыр. Жол бою тозокто быкпырдай жайнаган шундуктай түрү суук ачар бактар. Аңгыча эле алардын арасынан сөөктөрү чычаладай чала күйгөн, көздөрү чүңүрөйүп кызарган, коркунучтуу бирөө шаша шуша бөлүнүп астын тосо. «Салтанат, сен мени тааныбай жатасың го, Мен Көчөрбаймын. Наристе кезиңде сени зордуктап салганым үчүн мени тозокко салышкан. Канча жылдан бери ушул жердеги азапта кыйналуудамын. Сен бул жакта жүргөндөй эмне күнөө кылдың эле?» Салтанат аны жек көрө тиктеп: «Менин тагдырымды талкалаган жүзү кара сен белең. Сенин айыңдан мен мынтип жаш өмүрүмдү кыйдым. Менин убалым сага гана эмес, 7 атаңа чейин жетсин», деди. Аңгыча аппак чубалган оромо кийишкен бир аял, бир эркек ар дагы саябактан ээрчиши Салтанатка шашыла жакындай басып келип: «Салтанат, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Тезирээк кет», деп жарыша айтышып, кайрадан жок болуп кетишти. Ал эсине келип көзүн ачса, ооруканада жатыптыр. Аппак кийинип, көзүмө көрүнгөн экөө менин ата энем болсо керек, деп ичинен болгулоп койду. Жок дегенде окшоштуруп тааныгандай экөөнүн сүрөтү болсочу, шордууларымдын сүрөткө да түшүшпөгөнүн кара. Ооба, ошол аруу аппак кийингендер сөзсүз менин ата энем болсо керек, деп дагы бир жолу түкшүмөлдөп койду. Жанында ыйлап Төрөгелдиси отурат. «Төрө, кечир мени. Бирок менин күнөөм жок». Анын эриндери кыбыраганы менен сөздөрү угулбады. Күйөөсү Салтанаттын айта албай аткан оюн ошол учурда толук түшүнбөсө да кечиргенсип турду. «Салташ, сенин өмүрүңдү врачтар араң дегенде сактап калышты. Экинчи мындай кылба, уктуңбу? Экөөбүз бактылуу жашайбыз». Ошондон 10 күн өтүп, Төрөгелди Салтанатты Таластагы туугандарына тааныштырганы алып кетти. Көп забай ага ичинен бир бөлмөлүү үй беришти. Экөө 1 жылдан кийин уулду, 3 жылдан соң кыздуу болушту. Салтанат уул кызын алаканына салып бакты. Айрыкча кызынын үстүнө үй чирилип түшүп, кызы жалгыз калса эле бир балей болуп кетчүдөй болуп корко берчү. Төрөгелди да балдарына күйүмдүү ата болду. Бирок кезде баягы ит оорусу кармап, мунун биринчиси ким болду экен деген жоопсуз суроо анын жанын эзип, түпсүз ойдун туңгуйугуна түшүп кетчү. Ал учурда Салтанатты жининдей көрүп, кээ түндөрү аялы бирөөлөр менен жүргөнүн түшүндө көрүп, жаздыгын көтөрө башка бөлмөгө барып жатып алчу. Андай азаптуу түндөр тез кайталана берчү болду. Салтанат ал түндөрдө «Эмне үчүн мынтесиң?» деп сурай албай, жаздыктан күчүн чыгара, жашын төгүп жатып, уктай албай кыйналчу. Жарым кылым өтпөй, заман өзгөрсө, салт өзгөрөт болуп, таза жүрүш турушту жерип, демократия доорундагы айрым кыздар ата салтын унутуп, кыз күнүндө эле боюна бүтүрүп алып, үйлөнүү тоюнда курсагы челке ийгенинен уялбай шалактап бийлеп жүргөнү адаттагы көнүмүш иш болуп калбадыбы? Ал тургай кыз күнүндө эле ким ке десе ме деп боюнан алдырып, анан тиктирип алып, көз боюмучулук кылгандар турмушта көп эле кездешип жатпайбы? Ал аз келгенсип күйөөсөрөй алган жарынын ар кимге төшөлүп, тажрыйбалуу болуп кеткенинен сыймыктанып, бул кызга баары кызыгып сүйгөн, базары өтүмдүү турбайбы деп жактырган учур болоорун анын үч уктаса түшүнө кирген эмес.
Анын үстүнө салтанат төшөк кумарына да таптакыр кайдыгер болчу. Сыртынан уруш талашы жок, ынтымактуу көрүнгөнү менен барган сайын жат адамдардай алардын ортосу алыстагандан алыстай берди. Ал аз келгенсип Төрөгелди бир күйөөсү жок врач аял менен көңүлү жакын болуп алып, жумасына бир жолу үйүнө түнөбөй да калчу болду. Ал ажипти аттоо оюна кирип чыкпаган, бүт эстартын балдарына, үй бүлөсүнө арнаган салтанаттын аруу келбегенин эч качан кечире албасын Төрөгелди түшүндү. Анткени экөөнүн ортосунда үчүнчү жат бирөө жаткандай, анын сүлөкөтү кетпей, аларды аңдып тургандай боло берчү. Ал сезими өзү башка бирөө менен болуп, өчүн алып келгенден кийин да кетпеди. Акырында Төрөгелди менен Салтанат уруш талашы жок, ажырашып тынышты. Кайсы бир кеч көздүн күнүндө ачык асманды күтүүсүздөн муздак сур булут каптап, жер бетине ызгарлуу суук илебин үрөп жатты. Кородогу узун орундукта отурган Салтанат Болотовна негедир туулуп өскөн, айылындагы эскилиги жетип, жепирейип, коросуз калган үйүн, жап-жаш кезинде бейпаада эле өлүп калган ата-энесин, бармактайынан сетирейип, тоголок жетим калган өзүн эстеди. Байкуштарым менин, асылдарым, деп оор үшкүрө каңырыгы түтөп кетти. Анан анын көзүнө эшигинин алдындагы буралып өсчү гүл кайрлар көрүндү. Бирок алар ырайымсыз аяздан үшүп, же башка себеп болгонбу, айтоор бир топко чейин мурдагыдай болбой жатып, эми гана мурдагыдай таажыларын бажырайта ача баштаптыр. Апаня, эмне эшикте суукта үшүп, жалгыз отурасыз? Деген сүйүктүү небересинин үнү аны түпсүз ойдон ойготту. Гүл кайрларды соолтарына адандар эки дүйнөдө жакшылык көрбөсүн. Ал байкуштар эми араң оңоло баштаган туура, деп өзүнчө күңгүрөнө небересин жетелей үйүн көздөй басты. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме Гүл кайрлар соолордо. Аңгеменин автору Афина Абдылдаева. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.